Пожарная служба. Пожарная служба Оғатат. Пионерный лагерьде новый интенсивно. Қабыл алды. 2005 жылдан 2022 жылга чейин мамлекеттик өрткө каршы куткаруу кызматында эмгектенип келгем. Ардактуу пенсияга чыгып, андан ары ушу жер үй компаниясындагы өрт өчүрүүчү кызматына келип иштеп атам. Күжүрмөн эсепте 4 бала болобуз. Старший смены, мен, 2 пожарный жана 1 айдоочу. Круглосуточно күжүрмөн эсепте турабыз. Күн түн болбосун дайым чакырууларга чыгып турабыз. Көп жылдан бери иштеген адам катары бул кесипти айтсам адамдарга бул жардам берүү, куткаруу, жардам берүү, адам өмүрлөрүн сактап калуу болуп эсептелет, сактоо, коргоо, жардам болуп эсептелет. Мен ушу кесипте иштегениме сыймыктанам. Жаш балдарды, жаш муундарды дагы ушу кесипти аркалоого үгүттөйт элем. Таластагы жер үй алтын кенинин өрт кызматы ар убак күжүрмөн даярдыкта. Алар өрт өчүрүүдө дайым ыкчам иш алып барат. Жер үйдүн өрт өчүрүүчүлөрү бир гана кендин аймагындагы эмес, Талас облусунда өрт кырсыктары катталган маалда элге жардам берүүгө даяр. Мисалы өткөн жылы эле Таластын Арал айылында Токойдон өрт чыккан. Жер үйдүн өрт кызматы кырсык болгон жерге биринчилерден болуп барып, тилсиз чуунун жайылышын алдын алып, өрттү өчүргөн. Ошондой эле Сасык Булак айылында үйдөн өрт чыгып, анда да жер үйдүн өрт кызматы өрттү өчүрүп, айыл тургунунун мүлкүн сактап калууга жардам берген. Бул айтылгандар алтын кендин өрт өчүрүүчүлөрүнүн Талас районунун тургундарына жардам көрсөткөн учурларынан 1-2 гана мисал. Башында белгиленгендей, жер үйдүн өрт кызматы коңшу айылдарда чыккан өрт кырсыктарында четте турбайт, элге жардамга келүүгө дайым даяр. Жер үй алтын кенинин өрт кызматын кесиптик майрамы менен коттуктайбыз.